Namuslu jigitler geylerge karşı. Namuslu jigitler geylerge karşı. Namuslu jigitler geylerge karşı. Kırgızın jigitleri geylerge karşı. Kırgızın jigitleri geylerge karşı. Kırgızın jigitleri geylerge karşı. Namuslu jigitler geylerge karşı. Namuslu jigitler geylerge karşı. Elçivata elini koşu girişler. Aldan dozolak büyüktü. Sakın yakana bir geldi. Artık çıkana yakın. Turbayla. Elin göy-göylü meselelerin yüzesinden görmekten ardına buna LGBT'ni yüzesinden görmek çatar. Darbazanlarında bekmeyin. Şul yerge çığı aydınlar. Sarı Bekov çıksın. Baykoğuçu Kengeş çıksın. Baykoğuçu Kengeş çıksın. Baykoğuçu Kengeş çıksın. Baykoğuçu Kengeş çıksın. İlim Karı Bekov çıksın. Karı Bekov çıksın. Hem düzeysiz dergenlemesin. Düzefirden eldin köy-köyüne aytsan alçıqsangsızlar. Mına jaşlarыбыз жумушсуз жүрөт. Чет мамлекеттен өлүп келип жатат. Кара тизмеге келип, кирип депортация болуп жатат. Жер маселеси, сотто ыйлаган канча жарандарыбыз жүрөт. Жана башка маселелерди Düzefirden ачыктан көргөзгөндүн ордуна жанандайларды көргөзүп жатасыздар да. Болгону ошо 5 талап менен келгенбиз бүгүн. Бүгүн келдиңиздер. Келип мынакей талаптарыңыздарды айттыңыздар. Азыр дагы айтты. Барына жооп берейин эми, чекесинен жооп берейин. Туугандар, мындай да. Бизде коомубузда азыр кара тизме бар деп атат. Мына ушу кара тизме болсо мени нан уруп кетсин ушу жерде. 1 жылдан ашты ушу жерге келгенде. Кара тизме деген жок. Кара тизме деген жок. Балким болгондур буга чейин. Бирок КТРКда кара тизме деген жок. Аны ким жазат? Жабыктагы тема жок. Туугандар, бирок Карпбековду тыйып коюш үчүн Байкоочу кеңеш бар, туура кылып атасыздар, кайрылганчы. Мына Байкоочу кеңеш 26-сында жыйын болот. Ошол 26-сында бирден бир суроо ушул эки маселе боюнча. Себептен бул маселени коомчулук силер көтөрдүңөр да. Ошондо Байкоочу кеңешке кайрылып, Байкоочу кеңеш мага тыюу салып, ушул тема көрсөтүлбөшү керек. Себептен бул биздин баалуулуктарыбызга туура келбейт, төп келишпейт десе мен тыйып коем. Же болбосо жогорку кеңештен мыйзам кабыл алып берип, бул мыйзамды бизде жалпы маалымдоо каражаттарында өзгөчө коомдук телерадио корпорацияда тыюу салыш керек деген мыйзам кабыл алынса, мен ошол эки мыйзамга баш ийем, туугандар. Мына могул жерде биринчи талап айтып атпайсыз, коомдук биринчи канал улуттук ар-намысты тебелегенди көрсөтүүлөр чыкпасын депчи. Туугандар, ар бир адамдын кадыр баркына, ар-намысына шек келтире турган, адамдын абийирине шек келтире турган көрсөтүүлөр, сөз сүйлөмдөр кетүү үчүн мен керт башым менен жооп берем. Керт башым менен жооп берем. Эгерде ошо жерде мыйзамды бузуп, ошо мыйзамда бирөөнүн кадыр баркына, ар-намысына шек келтирген болсом, укук коргоо органдарынын алдында дагы, сот алдында дагы, элдин алдында, силердин алдыңарда дагы керт башым менен жооп берем, жоопкерчиликтен качпайм, туугандар. Сиздер айтып атасыздар. Конституцияда бар да, улуттун, мамлекеттин, сиздер айтып атасыздар. Туура келбеген нерсени мамлекет колдобойт деп айтат да, туура? Сиздер айтып атасыздар, туугандар, мына сиздер айтып атасыздар. Карпбеков чыксын, кечирим сурасын деп атасыздар. Мен суранам, мына Байкоочу кеңеш ошондой чечим чыгарып койсо, чыкпайт эч качан мындай. Мыйзам чыгаруу, жогорку кеңеш ошондой мыйзам чыгарып берип, мени тыйып койсо, чыкпайт эч качан, туугандар. Ал эми кечирим суроо боюнча мындай, азыр мен жооп берейин. Кечирим суроо боюнча. Туугандар, мен кыргыздын жигитимин. Эгерде элдин кайсы бир тобу чыгып,
Ha elim sen tuра emес kıldın, geçirim surap koy desem men geçirim suraudan kaçpayмын? Kaçpayмын? Geçirim surap koygondan men eşlersem öksüp kalbayt, azayıp kalbayt tуугандар. Бирок men geçirim surай bергенде, улам geçirim surай bергенде маселе чечилбейт. Маселени башка жолу менен чечелик, чогуу биргелешип. Мыйзамдуу жол менен чечелик. Мыйзамдуу жол менен чечелик. Мына бүгүн мынакей туугандар. Мынакей 120 депутат. туугандар. Мынакей туугандар. Азыр могу жерге мен Ала Тоо кызматкерлерде чыгып жүргөнүн көрдүм, барбы? Мына Ала Тоонун кызматкерлери да турат. Бүгүн жаңылыкка чыгат муну. Биз кайрылабыз, биз дагы кайрылабыз. Мыйзам чыгаруучуларга кайрылабыз, парламентке кайрылабыз. Байкоочу кеңешке да мен кайрылам. Чечип бергиле бул маселени. Мыйзам менен чек коюп бергиле мага деп сөз түрдө кайрылам туугандар. Мына бул чечүү, бирок мен башка нерсени айтып кетейин деп атам. Башка нерсени айтып кетейин деп атам. Эгерде КТРКнын каналынан эфирден азыр кой туруңуздар. Эфирден бирөөнүн кадыр баркына ар намысына шек келип аткан программалар, сөз сүйлөмдөр чыгып атса, мен жооп берем дайыма. Жооп берем. Мындай туугандар. Мен түшүнөм, силердин ички дүйнөңөргө таасир этип, бирөөңүздөр ошол эке катуу сарсана болуп, күйүп бышып атканыңыздарды толугу менен түшүнөм, кабыл алам туугандар. Кабыл алам. Толугу менен кабыл алам. Албетте, биз колубуздан келген аракетти да кылып турабыз, бирок мен дагы жолу айтам, эртең ушул жерге келсе, аны биз кубалап тозуп албайбыз да, сабап мушташпайбыз да, ошон үчүн мыйзам жол бериш керек. Эртең мага МПОлор келет да айтат, Карпеков. Сен Кайра качалай баштадың сен. Азыр. Мындай туугандар, мындай кылам. Мен эч качан качпайм. Силер келсеңиздер болот. Мына түз эфирди деле берем. Ошондо Мавлян Аскарбековду же силерди киргизбей койсок бир жөн эле. Эми түз эфир берүүнүн шарты бар да туугандар. Анын өзүнүн убактысы бар. Бери кара. Эми иним болуп тур. Кайра качалай баштадың. Макул. Мыйзам жол бермейт дейсиз. Мына жанагы эмне кеңеш деп атасың? Байкоочу кеңеш. Байкоочу кеңеш. Өзүң бар экенсиң, эфирге кете турган маселени ошол жерде мындай бир эгерде ошо талаш маселе болуп атканын билесиң, гейлер жөнүндө соттошуп жүрүшөт балдар. Кафеден кууп чыгышып бир эле болуп жүрөт, ошону билесиң, бул талаш маселе экенин. Анан ошону билип туруп, сен ошону эфирге кой берип атасың. А эгерде ошондой пожарный маселелер болсо, түшүнүктүүбү? Сен бир байкоочу кеңешти аласыңбы? Бир үчөөнү дежурный кылып албайсыңбы? 3 кишини жок дегенде. Ушуну кой берели деп атабыз эфир менен. Могулар сом төлөп коюшту, миллион. Буяка бизге айлык тигимин болсун. Сом жок. Эми уктур. Ошентип сурабай туруп, барбы бирдеме мындай? Ошо байкоочу кеңешин канча күндө бир чогулат. Ал бир айдан кийин эфирге кетип, элдин балдардын аң сезимине таасир бергенден кийин кереги эмне? Баягы мынтип коет. Кыргызда төө куядан учкан соң өө дегенин курусун, ош дегенин курусун дейт. Туурабы? Мына төөгүнү кыядан өткөрбөйдүң иним. Мына сен жаттың, сени өсөт деп жанагы кубаттан кийин алып келген. Туурабы? Эми сен мындай кылсаң, мына чирди баштадың өзүң мына. Мына көрдүңбү мына? Ошон үчүн мына сен ошону эфирге берерден мурун, момундай болуп атты эле деп туруп, ошону бир 3 киши менен кеңешпесиңби? Жок дегенде кыргыз айтат, кабыргаң кеңеш деп. Колуктуң менен кеңешпесиңби? Ушундай кылып атам десе. Сен гей болуп кетсең, кандай болот деп колуктуң сурап берет да сага. Туугандар. Эми ушуну карасың мына. Эфирге мен жооп берем. Мына мен чыкпадым. Балдарды мына, могу жаштар жигиттерди намысына келтирип сен чыргап жүртүң. Биз дагы кой айланайдар. Токтоп өзүңөрдү деп момунтип кармап берет өзүңөр балдар. Чынбы? Мына. Ушуну жибербешиң керек болчу. Мына карачы. Эми мындан ары дагы бир ушундай кадам жасаң, мындан бул телерадио компаниянын зданиясы эмес. Жаштар керек болсо Кыргызстанды аңсарып ийет. Азыр тажап турат, мына жумушу жок. Колуктан албайт. Неме төлөй албайт, тиги калың төлөй албайт. Кентип жүрөт. Ошол эки КТРге бул маселе чыкпаса, балким ошентип жабык түрдөн жүрө бербек мунун баары көбөйүп балким. Балким бул деле жакшы болгондур, Жакшыбы? Жаап кой, маселени жаап коюш жакшыбы же ачык талкуулаган жакшыбы туугандар? Аң сезимге кетип атпайбы? Эми ошол экини Демек мырза, бул КТРК коомдуку деп атасыз, элдики деп атасыз, туурабы агай? Элдики болгон соктон биз азыр талап кылып атабыз. Биз азыр элбиз да. Биз ушул Кыргызстандын жараныбыз.
Биз деген талап кылып атабыз байке. Экинчи мындан ары түз эфир берилбесин. Бул анткени талаш маселе, билесиз өзүңүз. Мунун арты жаманчылык алып келиши мүмкүн. Адамдарды эки-экиден бөлүпчү. Адамдарды эки-экиден бөлгүп жамандык алып келгенден көрөк бул эмени алып таш керек. Мындай пропаганда кылбаш керек. Рахмат. Мындай да туугандар, мындай. Баары бир. Туура айтасыздар. Монча адам чогулуп келип көйгөйдү айткандан кийин бул көз жаздымда калбайт. Албетте момча адам келип өзүнүн оюн айтып, момдай деген бул талаш, чыр чатактап атса албетте көз жаздымда калбайт. Эртең байкоочу кеңеш кандай чечим кабыл алса дагы, мыйзам чыгаруучулар кандай чечим кабыл алса дагы, кийин баары бир мындай маселелер талкууланганда албетте ушул жерде айтылган сөздүн баарын, пикирлердин баарын эске алып туруп чыгарабыз. Көз жаздымда калбайт туугандар. Могу жерде айтылган ар бир сөздүн баары эске алынып, каразаланып кылынат. Бул күндөгү ушул жерде айтылган сөздөрүңөр, могу плакатта калган сөздөрүңөр көз жаздымда калбайт албетте туугандар. Макулбу туугандар? Мавлян менен мен байланышайын. Бир ылайыктап туруп биз эфир берелик, ошол жерге депутаттар чакыралы. Депутаттар чакыралы. Мыйзам чыгаралы. Анан ушул жерде катышкан кишилерди келгиле.